Номер 18 Алишер Наваи атындағы мектеп-лицейі. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Балдар, келгиле биздин класска ураан сөздөрдү пайда кылалы. Ал үчүн төмөнкү суроолорго жооп берүү менен. Ал суроо: биз кандайбыз? Биз акылдуубуз. Биз ынтымактуубуз. Биз байкагычпыз. Биз аракетчилбиз. Биз эң жакшы окуйбуз. Биздин колубуздан баары келет деген ураан менен адабий окуу сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы бакыт таалай каякта уламышы. Сабактын максаты: уламыштын мазмунун түшүнө аласыңар, берилген суроолорго эркин ой жүгүртүү менен жооп берип, тапшырмаларды аткара аласыңар. Эмгек гана адамды бактылуу кыларын түшүнөсүңөр. Анда балдар, алдыдагы көрсөтүлүүчү сүрөттөрдү болжолдуу элестетип, бакыт таалай каякта уламышын кунт коюп угабыз. 3 бир тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, байга малай жүрүшөт. Күндүр-түндүр кара жанын карч уруп, байдын жумушун аткарышат. Канчалык эмгектенишсе да, күндүк тапканы күнүмдүк оокатына жетпейт. Эң улуусу бир күнү инилерин чоңултуп минтип айтат: бул бизге оокат эмес экен. Андан көрү жер кыдырып, бакыт таалай издеп табалык, дейт. Инилери макул көрүшөт, жолго чыгышат. Бир туугандардын баспаган жери, ашпаган тоосу, кечпеген суусу калбайт. Ачка болуп кыйналган кезде жер айдап жаткан дыйканга келишип, эси ооп жыгылышат. Дыйкан аларды үйүнө алып барып, нан, жарма берип тойгузуп, эмне мынча чаалыгып чарчап, жер кыдырып жүргөндөрүн сурайт. Балдар болгон сырларын жашырбай айтып беришет. Дыйкан талаадагы тилкени көрсөтөт. Муну анча тереңдетпей казып чыккыла, бош жер калбасын. Ушул аянттын карыштай жерине бир заманда алтын катылыптыр деп укканмын, деп дыйкан 3 бир тууганга жер тилкесин бөлүп берет. Бир туугандар тилке жерди бүт казып чыгышты, бирок алтын таба алышпады. Дыйканга келип жаңжал салышты. Шашпаган жетет муратка, шашып кетип калбагыла уятка деген сөз бар. Андан көрө ушул казылган жерди бош таштабай, буудай эгип таштагыла, дейт дыйкан күлүмсүрөп. Тигилер мостое түшүшөт. Бирок эми андан башка айла калбаганын түшүнүшкөн бир туугандар дыйкандын айтканын кылышат. Күркүрөгөн күздө ошол аянтчадан аябагандай мол түшүм алышат. Ошондо гана ага-инилүү жигиттер бакыт таалайдын кайда болорун түшүнүшкөн экен. Балдар, уламыш силерге жактыбы? Бакыт таалай каякта уламышын сөзсүз түрдө өз алдыңарчадагы китептен окуйсуңар. Эмесе балдар, уламыш жөнүндөгү жыйынтыкта болуучу суроолорго көңүлүңүздү буралы. Биринчи суроо: 3 бир тууган бакыт таалайды каяктан издемек болушту? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Ал эми экинчи суроо: дыйкандын аларга айткан кеңешине кандай баа бересиңер? Дыйкан аларга кандай кеңеш айтты эле балдар? Тексттен таап окуп көргөнгө аракеттенеличи. Ал эми балдар, андан ары чыгарманын картасы деген бар балдар, баарыбыз билебиз. Биринчи чыгарманын башы. Мында чыгарманын башын дегенде баш жагын өзүбүздүн түшүнгөнүбүздү жазабыз.
Чыгарманын ортосу. Чыгарманын ортосунда эмне болду эле балдар? Ойлонуп көрөлүчү. Ооба балдар, чыгарманын ортосунда бир туугандар эмне бакыт таалай издеп жөнөгөнү, алардын баспаган жери, ашпаган тоосу, кечпеген суусу калбагандыгы жөнүндө маалыматтарды берген. Ал эми чыгарманын аягы эмне болуп аякталды? Толук түрдө мына ушул чыгарманын картасы боюнча жазасыңар. Ал эми үйгө тапшырма балдар. Дыйкан жана 3 тууганга эмне класстер түзөсүңөр? Дыйкан кандай инсан экен? Эмгекчил, акылдуу, дагы кандай? Адамгерчиликтүү, Ал эми 3 тууган бул байдын малайлары, бакыт таалай издешкен балдар. Дагы жана башкалар бар, балдар. Үйгө тапшырманы белгилеп алабыз. Бүгүнкү сабактар ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.